Президент өлүм жазасын киргизүүнү тапшырды. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын ишин президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алды. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдиргендей, өлкө башчы бул кабарды терең өкүнүч менен кабыл алган. Жапаров президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Марат Укушевке балдарга, кыз-келиндерге карата жасалган кылмыштарга карата жоопкерчиликти күчөтүп, бул боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иш алып баруу тапшырмасын берди. Бул жаш балдарды зордуктагандарды жана кыз-келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасы экени айтылды. Президент айрыкча жаш балдарга жана кыз-келиндерге карата жасалган кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияда деп жазылган маалыматта. 17 жаштагы Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Каракол шаарына курбусунукуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Буга байланыштуу шектүү катары 41 жаштагы киши кармалган. Ички иштер министрлиги ал кызды зордуктап, мыкаачылык менен муунтуп өлтүргөнүн билдирген. Айсулуу Мукашеванын сөөгү 30 сентябрда жерге берилди. Маркумдун жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып жатышат. Hayvanı çok kızın. Hayvanı çok kızın. Alacağın ele kapat.